Электр кубатынан чыккан тилсиз жоодон улам Алай районундагы Орунбаевдардын жер үйү толугу менен күйүп кетти. Жараксыз абалга кептелип жашоого мүмкүн болбой калгандыктан азырынча бир бөлмөлүү тамда баш калкалап турушат. Кырсыкты өзүбүз билбей калдык. Эми ал жерде эч ким жатпайт эле ошо. Только эми баягы тагында подвал бар эле, ошо картошкаларга кичине неме болобу деп бирге коюп, баягы жаш балдардын жалайын жайган бир печкалар бар го жука. Ошондойдон башка эчтеке жок эле. Даже ошо күнү жайылбай, неме, сайылбай да калган экен. Светтен деп мен алдык эми. Азыр мурдагы үйүнүн ордун сүрдүрүп, жаңы турак жай салууга киришти. Бул учурда мамлекеттик камсыздандыруунун акчасы дагы келип калды. Мындан улам убагында үйдү камсыздандыруудан өткөрүп коюшканына ыраазы болуп турушкан чагы. Эми эртеңден тарта усталарды чакырып ишти баштайт. Февраль айында мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна барып камсыздандырып койдум эле. Бул аябай жакшы болгон экен менимче. Алдын алыш керек экен, ар кандай кырсыктын бул айтпай келчү нерсе. Мен айтат элем, мамлекетибизге өтө чоң рахмат. Эч качан алдабайт. Жалпы эли журтубузда эле ушундай карапайым өздөрүнүн турак жайларын милдеттүү түрдө камсыз кылып алса болчудай. Ушул эле Алай районунун Гүлчө айылынын тургуну Алмазбек Арыкбаевдин үйүндө дагы өрт чыгып, бактыга жараша бир бөлмөсү гана жабыркаган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ошол бир бөлмөнүн дагы чыгымын төлөп берүүдө. Мен өз камсыздандырганыма негизи 8 жылдан бери камсыздандырам да, ар дайым. Биз болгону жылына 620 сом гана төлөйбүз, бир жылга. Жок, мен өзү негизи канча төлөнө турганын билген жокмун, бирок буну мына үй күйгөндөн кийин түшүнүп отурам. Күйүп кеткенден кийин кайрылдым чындыгында. Ага чейин эми бул жерден биринчи пожарныйлар келип, светтегилер келип, бар текшерип, бардыгы ушул немен жүргүзүп айтып да бизге андан кийин эртеси бардым да. Бирок убагында бара албай калдым. Убагында мен чында шок болуп калдым. Өртем капысынан болуп кетти чындыгында. Ойлогон нерсе болуп кетти да. Алай районунда турак үйгө камсыздандыруу төгүмү бир жылга болгону 620 сом. Камсыздандырылган үйлөрдө кырсык катталгандан кечиктирилбей жардам берилет. Ага карабай район аймагында турак үйүн камсыздандыруудан өткөргөндөрдүн саны аз. Өт кырсыгы болбой эле койсун, бирок ошо кырсыкты алдын алуу максатындагы камсыздандырууну бул күчөттү. Мисалы ушул биздин райондо азыр ушул аябай урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма берген именно ушул мамлекеттик камсыздандырууга өтүгү боюнча. Азыр биздин районубузда ушул түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз ар дайым жүргүзүп атат. Жана соцсеттер менен WhatsApp группаларга кайрылып, себеп дегенде биздин Алай районунда кооптуу жерлер абдан көп экен. Кооптуу жерлер көп. Бул эми өтө чоң акчаны талап кылбайт. 600 сом бир жылга деп бекилген. 600 сом бекип койсо ушул 500 миңге чейин ала тургандай шарт түзүлөт. Алай району боюнча жалпы 12 миң турак үй болсо, анын 2 миңдей гана камсыздандыруудан өткөн. Тилсиз жоо ар кандай табият кырсыктарынын аймагында жайгашкан аймак үчүн албетте бул кооптуу. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун аймактагы кызматкерлери үймө-үй кыдырып элге түшүндүрүү менен алек. Мына 2023 жылга жалпы мындай айтканда 4 кырсык катталды. Азыр эми ошо 3-өнө төлөндү, 4-үнчүсү каралып атат. Бирөөсү 120 миң сыйак алды. Бирөөсү 410 миң, бирөөсү 100 миң сыйак алды. Эгер табигаттын кырсыгына дуушар боло турган болсо, үй таптакыр жок болуп кетсе 500 миң акча чыгарып берет. Бул жерде бул кишинин бир комнат гана үйү күйдү. Бир комнат үйү күйдү. Экинчи комнат үйгө жармашты. Анан пожарныйдын немеси менен суу чачырап, шыбак-побактары кетти. Ошол себептен 100 миңдин тегерегинде акча чыгып атат. Жанагы 400 миң акча чыкканы, анын фундаменти жарактуу, дуал дагы жараксыз болгон. Фундамент эсептелинет, дуал, крыша, ушинтип 500 миңге баланат да. Ошол себептен ступенькасы бар, ар биринин өзүнүн немеси.
Бүгүнкү күндө республикада 1 миллионго жакын үй расмий каттоодон өтсө, анын ичинен 137 миңге жакыны гана камсыздандырылган. 2023 жылы мамлекет башчынын демилгеси менен мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уставдык капиталы 1 миллиард сомдон ашкан. Бул сумма алдыңкы жылдары дагы жогорулоосу пландалган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.